Саламатсыздарбы? PowerPoint боюнча сабагыбызды улантабыз. PowerPoint ишке киргиздик. Бизге бул жерде жаза турган эмес, пустой актай барак керек. Ал үчүн биз бул жерден макет бөлүгүнө киребиз жана макеттен пустой слайд дегенди тандап алабыз. Бизге ушундай ак барак керек болот. Бул жерде биз сүрөт, видео, үн, тексттер менен иштөөнү жана ошондой эле анимацияга трекер кошууну үйрөнөбүз. Ставка бөлүгүндө биз сүрөт тандап коебуз. Мисалы үчүн мен бул жерден китеп деген сүрөттү тандап алдым. Бул китеп деген сүрөт. Дагы бир сүрөт коюп алайын азыр. Максатын түшүндүрүп берем. Дагы бир китеп деген бир сүрөттү койдум. Мына 2 китеп деген сүрөт. Биринчи сүрөттү тандап, формат бөлүгүндө мына рамкалар менен иштеп көрөлү. Рамка тандап койдум. Андан кийин ошол граница чек көрсөтсөк болот. Эффектисин берсек болот. Мисалы көлөкө, андан кийин отражение берсек болот. Андан кийин подсветка. Дагы рельеф берип койсок болот. Бирге чыккандай көрүнсүн. Андан кийин бул жерде макет рисунка азырынча бизге керек эмес. Себеби биз макет кошпойбуз. Бул ушул биздин формат бөлүгүндөгү стиль панели менен иштегенибиз, формат менюсундагы. Эми экинчи сүрөтүбүздү ушул формат менюсунда, бирок бул жерде размер бөлүгү менен иштеп көрөлү. Размер бөлүгү биздин сүрөтүбүздүн чоңдугу 10,96 сантиметр экен. Бул жерден обрезка деген бөлүктө иштеп көрөлү. Обрезка. Бул жерден жөнөкөй эле обрезка кылып кесип алсаңыздар болот. Сүрөттү ушул эле бөлүгү калсын деп кесип алсаңыздар болот. Же болбосо башка бир обрезканын түрүн көрсөтүп коеюн. Биз назад кайтып коелу аркага. Обрезка бизде фигура боюнча деген бар. Обрезать по фигуре. Мисалы үчүн бул жерден цилиндр катары кесип алсак болот. Ушинтип сүрөттөрдүн форматы менен иштесеңиздер болот. Жөнөкөй азыр мен мына жерге ушул сүрөттөрдүн жөнөкөй сүрөттөрүн коюп коеюн, экөөнүн айырмасын салыштырабыз. Мына биз экинчи фигура боюнча кыркып алган сүрөттүн оригиналы. Бул болсо биздин мына сүрөт рамка коюп эффект менен иштегендеги сүрөттүн оригиналы. Жөнөкөй сүрөткө караганда мындай сүрөттөрдү мынтип жасап койсок кызыктуураак, анан көрүнүктүүрөөк көрүнөт. Обрезканы кайра көрсөтөйүн. Сүрөттү тандайбыз. Формат менюсу чыгат. Стиль рисунков панели менен рамкаларды койсок болот. Обрезка бөлүгүндө мындай кесип алсак болот. Обрезка, обрезать по фигуре. Бул жерден каалагандай форматты тандап алып, фигураны тандап алып кырсаңыздар болот. Обрезка. Пропорция кылып койдум мынакей. Кыркып койду. Жөнөкөй сүрөттү койгондон көрө ушинтип кызыктуу кылып иштесеңиздер болот. Кийинки слайдты коштум. Кийинки слайдта биз мисалы үчүн бул жерге видео кошойлу. Ставка, мультимедиа, видео на компьютере. Компьютердеги бар видеоду коебуз.
видео койдук. Мисалы бул видеобуздун узактыгы 23 секунд экен. Бирок бизге бул видео толук керек эмес. Бизде кээде узун видео, узак видео болушу мүмкүн. Бизге кайсы бир моменти гана керек болду. Видеону тандайбыз. Бул жерде формат менен кошо эми воспроизведение деген меню чыгат. Воспроизведение. Бул жерден монтаж видео аркылуу дагы монтаждасак болот. Монтаж видео тандайбыз. Жашыл граница бул башталышы, кызыл аягы. Биз ушунун башындагы кайсы бир жерин гана кесе алышыбыз мүмкүн. Же болбосо ортодон. Ушул көрсөтүп турган чекти жылдырып койсок, бизге ушул эле видеону кыркып коюп берет. Окей. Бизге видеону мынакей жанакы 22 секунд кыскартып берди. Бизге керектүү гана областын алдык. Андан кийин ставка фигуралар менен дагы иштесек болот. Мисалы үчүн фигуралар менен сүрөт тартып, аларга анимация берсек болот. Фигуралардын ичине мен тоону тартайын деп ушул 3 боштукту тандап алдым. 3 боштукту тандап алдым. Бул жерден тоонун түсүнө окшош заливка тандап алам. Контурун жок кылам. Нет контура. Эффект фигуры. Бизде рельеф керек болот. Рельефте мондой чыгып турсун. Тоо окшоп. Так, ушуну эле копия кылып алсак болот. Контролду басып, плюс белгиси чыкканда эле мыштын сол жагын басып, тартып көбөйтүп алсак болот. Неге тоону тарттым. Долбоор. Эми бул жерге булут тартышым керек. Ставка фигурадан булутту тандайм. Так, булут. Бул жерде турат. Булут. Контурунан контуру жок алабыз. Заливка фигурадан бирки прозрачныйраак койсок болот. Андан кийин бул жерден градиентская дегенден тандап бирки булутка окшотуп койсок болот. Буну дагы копировка кылып алабыз. Булуттар. Эми ушул булуттун көлөкөсүн төмөн жакка түшүрүшүбүз керек. Ал үчүн булуттардын баарын белгилеп алам. Жана бул жерден заливка фигурадан тен дегенди тандайм. Тен бул жерден эң төмөн жакта перспектива дегенден тандап алабыз. Неге бизге перспектива? Булутубуздун көлөкөсү түштү, бирок булутубуздун көлөкөсү карасаңыздар, мына жерде эле тоонун үстүндө эле туруп калды. Эми бул булуттун көлөкөсүн биз төмөнүрөөк жер катары элестетсек, ушул жерге түшүш керек. Ал үчүн формат менюсуна киребиз. Жана бул жерден размерге киребиз. Высота, ширина. Бул жерден мына эффекты дегенге киребиз. Тен. Андан кийин прозрачность ушул боюнча кала берсин. Расстояние деген жерге чоңойтуп коебуз. Уголь 90 градус кала берсин. Размытие бизге көлөкөрөөк берсин. Размер чоңойтуп, прозрачность бизге көлөкөрөөк берсин. Алыстаганда бизге кичирээк түшөт да.
расстояниясы могу жерден чоңойтуп койсок дагы болот. Бизде 200 эмес. Биз бул жерге 400 деп койсок дагы болот. Бирок максимальный 200 дейт деп эскертүү берип атат. Так, ошентип көлөкөсүн түшүрүп алдык. Андан кийин бул жерден биз машина жана башка объекттерди коюп, ошолорго дизайн анимация берсек дагы болот. Мен бул жерден машинаны тандап алайын. Бирок машинанын аркасында фон бар экен. Формат менюсунан удалить фон. Ошол мына розовый турган жерлери машинанын өчөт. Ошон биз керектүү жерлерди белгилеп калтырышыбыз керек. Сохранить изменения. Машинаны кичирейтебиз. Жана бул жерде машина бул тарапка кетиш керек. Анимация бул жерден төмөн жактан пути перемещенияден линия алсак болот. Линия. Бирок биздин машинабыз бул жакка жүрүш керек. Мынакей бизде булуттар дагы жүрсүн. Булуттарыбыз дагы пути перемещения. Бул тескери жакка жүрсүн. Линияны тандайбыз. Булуттарыбыз бул жакка жүрсүн. Эми караңыздар. Анимация бергенден кийин бул жерде область анимация менен иштешибиз керек. Облака киребиз. Бул жерден параметры эффектов эффект тийбейбиз. Плавное начало дегенди өчүрүп коебуз. Плавное окончание. Жай башталып, жай бүтсүнбү дейт. Время, продолжительность медленно кетсин. Повторение керек эмес азырынча. И окей. Машинабыз параметры эффектов. Плавное начало, плавное окончание алып коебуз. Время, продолжительность. Машинабыз батыраак жүрсүн, 3 секунд. И окей. Андан кийин ошол экөөсү бирдей жылыш керек. Машина оң тарапка кеткенде, булуттар сол тарапка кетиш керек. Ал үчүн биз ушу область анимациядан запускать вместо предыдущим дегенди тандап коебуз. Көрөбүз. Слайдыбызды запускать этип көрөбүз. Машина оңго кетти, булуттар солго кетти. Булуттар жайыраак, машина батыраак кетти. Эми дагы бир фигуралар менен иштеп көрөлү. Ставка, фигуры. Бул жерден так. Жүрөктү коюп көрөлү. Жүрөктүн согушун тартабыз. Жүрөктү койдук. Бул жерден заливка фигурадан жүрөгүбүз кызыл. Контурун алып койсок болот, же болбосо контурун кызыл менен. Андан кийин бул жерден градиентскаядан жүрөккө окшош кылып тандап алсак болот. Эми бул жүрөккө анимация беребиз. Анимация, жүрөк согот. Пульсация деген тандайбыз. Жүрөгүбүз согот. Бирок бир эле согуп, жүрөгүбүз токтоп калат. Биздин жүрөгүбүз биз токто демейинче соксун. Ал үчүн ушул область анимации киребиз. Бул жерден сердце дегенге параметры эффектов. Эффект тийбейбиз. Время, продолжительность. Эгер жайыраак соксун десеңиздер,
убактысын өзгөртүп койсоңуздар болот. Эми бул жерде повторение дегенди коебуз. Повторение 1, 2, 3, 10 жыл болсо, биз далее дегенди баскыч чектейбиз. Жүрөгүбүз соксун деп койдук. Эми көрөбүз. Мына биздин жүрөгүбүз согуп атат. Биз качан гана мышты басканыбызда же энтер клавишасын басканыбызда жүрөгүбүз токтойт. Эми бул ушул жүрөктүн согушунун үнүн кошсок дагы болот. Ал үчүн ставка биз алдын ала жүрөктүн согуусу боюнча звук көчүрүп койгонбуз. Ошол звукту эле коеюн и ставить. Бул ушул жүрөктүн согушу боюнча. Бирок азыр мен слайдты запускать этсем, жүрөк согуп, мен качан гана бул звукту басмайынча жүрөктүн ушул звук кошулбайт. Ал үчүн ушул звукту тандайбыз. Бул жерден область анимациядан запускать вместе предыдущим деген тандап коебуз. Андан кийин биздин бул колонкабыз көрүнбөш үчүн воспроизведение бул жерден скрыть при показе дегенди тандап коебуз. Эми көрөбүз. Азыр биздин звугубуз кошулбай калыптыр. Звук анимация бербей калыппыз. Звук тандап анимация воспроизведение область анимации запускать вместе предыдущим коебуз. Эми экөөсү жогоо кетет. Биз жүрөктүн согуусун дагы коюп алдык. Эми бул жерде үндү дагы мына видео сыяктуу кыскартып алсак болот. Ставка мультимедиадан звук коебуз. Звук из компьютерден эле коелу. Мисалы бул жерден мугалим эжеке дегенди тандадык. Бирок бул бизге азыр эле убакыт кыска эле керек болсун. Воспроизведение звукту тандайбыз. Воспроизведение менюсуна кирип, бул жерде монтаж звука жанагы видеону кырккандай эле бул жерден бизге керектүү эле аз эле областты кыркып алып, окей. Эми угуп көрөбүз. Рахмат сизге эжеке байбай. Ошентип звук менен иштесеңиздер дагы болот. Дагы кайсын айта кетсем, ставка бул жерден мисал үчүн ушул биз мына жерден рахмат сага мугалим деген жазууну басканда чыгыш керек. Вордарттан шрифт тандап алып, рахмат, таазим сага мугалим деп жазайын. Биз ушул сөздү басканыбызда бул звук чыгыш керек. Звукту басабыз. Бул жерден анимация и триггер. Триггер по щелчку прямоугольник 2. Биз ушул мына таазим сага мугалим дегенибиз мына тик бурчтукта болгондуктан прямоугольникти сүрөттөп атат. Көрөбүз. Рахмат сизге эжеке байбарына, эки алсам ыйла челентарына. Мына биз ушул тик бурчтукту басканыбызда звук чыкты. Мына жака дагы мисал үчүн мына сүрөттөргө триггер коюп көрөлү. Мисалы мына сүрөттү басканымда мыналар катары менен чыгыш керек. Биз буларга анимация берелекпиз азырынча. Биринчи, экинчи, үчүнчү сүрөттү белгилеп анимация берем. Булар масштабирование болуп чыгыш керек. Качан триггерди басам, по щелчку рисунок 7, 8, 10 экен. Бул 9-рисунокту басканыбызда. Көрөбүз.
мына сүрөттү басканыбызда берки сүрөттөр чыгыш керек. Бул тик бурчтукту басканыбызда чыгат. Рахмат сизге жеке бай барына. Мына ушинтип сүрөттөр менен кызыктуу иштесек болот, видеолорду кырксак, фигуралар менен сүрөт тартып анимация берсек болот. Анимацияларга звук кошуп убакыт койсок болот. Ошондой эле триггер койсок дагы болот. Триггер бир гана фигураларга эмес, жазууларга, видеолорго, объекттердин баардыгына берилет.